Келечекке ишенимдүү кадам таштоо үчүн тарыхыбыздын кеңири масштабын толук баамдап, маданий мурастарыбызды сактап, даңазалашыбыз керек. Бул тууралуу Касым-Жомарт Токаев Атырауда өткөн улуттук курултайдын 3-чү жыйынында билдирди. Казакстан улуу талаанын көчмөн цивилизациясынын түздөн-түз мураскери, жер жүзүнө алтын ордо деген ат менен белгилүү болгон атактуу Жочи улусу Борбордук Евразиянын кең талааларында эң кубаттуу мамлекет катары таанылган. Бул орто кылымдагы державанын геосаясий мурасы бир катар Евразия мамлекеттеринин анын ичинде Казак хандыгынын түзүлүшүнө негиз болду. Улуу улус жеринде бир түндүктүн астында түрдүү этностордун жана диндердин өкүлдөрү жашашкан, включая Казахское ханство. Мамлекет башчысы курултай баардык казакстандыктар үчүн учурдагы актуалдуу көйгөйлөрдү чечүү жолдорун изилдөө аянтчасы экенин белгиледи. Касым-Жомарт Токаев баардык тармактарда жана багыттар боюнча оң динамикалык өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын эске салды. Президент экономиканы өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө чакырып, олуттуу мультипликативдик натыйжаларды берген долбоорлор зарыл экенин белгиледи. Бул жаатта өлкөнүн аймагы аркылуу өткөн транспорттук коридорлорду акырындык менен өнүктүрүү жана тышкы соода жүгүртүүнү көбөйтүү үчүн максималдуу шарттарды түзүү керек. Ал үчүн логистикалык борборлорду, кампаларды куруп, темир жол курулушунун темпин жогорулатуу зарыл деп кошумчалады мамлекет башчысы. Ошондой эле деңиз транспорттарынын инфраструктурасы жакшыртылып, ыңгайлуу тариф саясаты жүргүзүлөт. Мемлекеттик саясаттын мәні осында. Для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать... Экономиканын ыраттуу өсүшү үчүн өлкөнүн баардык атаандаштык артыкчылыктарын пайдалануу зарыл. Биз Казакстанды Евразия континентиндеги негизги транзиттик борборлордун бирине айландыруу үчүн чоң кадамдарга барышыбыз керек. Жакында биз Сиан шаарында транспорттук логистикалык борборду ишке киргиздик. Казакстан менен Кытай келечектүү долбоорлорду бир алкак бир жол аттуу глобалдык демилгенин алкагында биргелешип ишке ашырышты. Дал ушул жумада Азербайжанга Сиан шаарынан биринчи контейнердик поезд келди. Жаңы логистикалык борбор Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту аркылуу ташылган жүктөрдүн көлөмүн олуттуу көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Грузопоток через транскаспийский транспортный маршрут. Касым-Жомарт Токаев салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды жана мамлекеттин светтик макамын бекемдөөнүн маанилүүлүгүн эске салды. Анын айтымында Казакстан эли башына келген баардык кыйынчылыктарды өзүнүн бекем биримдигинин аркасында жеңип келет. Чоң кыйынчылыктар жаралып жаткан заманда ынтымак биримдик чоң мааниге ээ болууда. Муну менен катар президент улуттук өзгөчөлүктүн бекемделиши, тарыхый объектилердин сакталышы, бизнес, техника жана илимдин тилине айланган казак тилинин зарылдыгын эске салды. Президент улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилөө жана авиациялык базалардын аталыштарын өзгөртүү тууралуу да айтып өттү. Ал каардуу согуштагы улуу муундун өчпөс эрдиги менен эмгегин урпак алдында кайра жандандыруу абдан маанилүү экендигин кошумчалап өттү. Сөзүнүн аягында мамлекет башчысы кезектеги курултай Көкшетауда өтөөрүн маалымдады. А также среди экспонатов разных музеев мира. Незаконные археологические раскопки. Следует и в области реставрации объектов историко-культурного наследия.